Садыр Жапаров Көлбаевдин өлүмү тууралуу комментарий берди. Азербайжан Ысык көлдөн ижарага алган жерге мейманкана кура баштады. Бишкекте жол кере кымбаттайт. Кабарлардын бүгүнкү топтомун алдыда айтып берем, саламатсызбы? Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун активдүү мүчөсү Аксы району боюнча көзөмөлдөөчү кармалды. Кармалган жаран күч колдоном деп коркутуу жолу менен Аксы районундагы жеке ишкерлерден системалуу түрдө акча талап кылып жүргөнү аныкталган. Ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө шектүүнүн жашаган жеринде каттоодон өтпөгөн ок атуучу куралдар жана оқ-дарылар табылып, процессуалдык тартипте алынды. Учурда УКМКнын Жалал Абад облусу боюнча тергөө абагына киргизилди. Фазилбек Кумурзаевич, 1983, 10.01.80. Рожденец. Жалат. Ал арада бүгүн президент Садыр Жапаров Кримтөбөл Камчы Көлбаевдин өлтүрүлүшү боюнча кабар агенттигине маек берди. Айтымында ал Көлбаевдин жок кылынышы тууралуу маалыматты алгач интернет булактардан көргөн. Мен деле алгачкы маалыматты силер сыяктуу интернет булактарынан көрдүм. Дароо эле башкы прокурорго чалып, аскер прокуроруңду алып, өзүң барып жеринен көрүп, так маалымат берчи деп жибердим. Ал барып жеринен көрүп, мага кайра чалды. Атышуу болуп кеттир. Өлүм бар экен, жарадарлар бар экен деп. Операция кандай болгон, мыйзамдуубу же мыйзамсызбы, тез арада тергөө иши жүргүзүлсүн делип, иш аскер прокуратурасына берилди. Азыр тергөө жүрүп жатат, жыйынтыгын күтөлү. Президенттин бул комментарийи боюнча интернет колдонуучулар УКМКнын төрагасы менен президенттин кайчылаш пикирлерин белгилешүүдө. Алар буга чейин Көлбаевдин өлүмү боюнча УКМКнын маалыматында айтылган Садыр Жапаров койгон тапшырма жогорку кесипкөйлүүлүк менен аткарылганы тууралуу билдирүүнү эске салышууда. Авам түз эфир карап интернеттен билдим десе, Кыдыршаевич президенттин тапшырмасы аткарылды десе, экөөнүн кимиси калп айтты? Прямой эфирде көрүп отурдук. Камчыбек Ташиев айтты го президенттин тапшырмасы дегендей. Маектин соңунда Жапаров өлкөдө Крым дүйнө деген түшүнүк болбошу керектигин билдирди. Ошол үчүн өнүгүп жатышат. Албетте криминалдык чөрө мамлекеттин эле эмес, жарандардын, инвесторлордун да ишмердигине терс таасир этет. Каракчылык заманды унутуш керек. Азыр эшикте 21-кылым. Баары мыйзам чегинде болуш керек. Кимдир бирөөнү бирөө каракчылык кылса, сөзсүз түрдө күч органдарына кайрылыш керек. Биз тез убакытта өнүккөн мамлекетти курушубуз керек. Ансыз деле алыс барбай эле коелу. Кошуна мамлекеттерден бир канча жылга артта калып кетиптирбиз. Эске салсак, УКМК 4-октябрда Бишкекте Крым чөйрөнүн ана башы аталган Камчы Көлбаев атайын операция маалында өлтүрүлгөнүн билдирген. Көлбаевди кармоо операциясы өзгөчө ири өлчөмдө ишкерлердин мүлкүн мыйзамсыз тартып алуу фактыларына жана дөй кайманаты бар Чыңгыз Жумагуловду өлтүрүүнү уюштурууга катыштыгы бар деген жарандардын арыздарына байланыштуу жүргүзгөнүн маалымдаган. Ал арада УКМК ушул дем алыш күндөрү Көлбаевдин өлүмү үчүн өч алууга коңшу Өзбекстандан жалданып келген 3 адам кармалганын кабарлады. Маалым болгондой алар чек араны бузуп Кыргызстандын аймагына өтүп келишкен. Чукат! Стоять! Стрелять! Руки назад! Руки назад! Фамилия, имя, отчество? Число, месяц, год рождения? 1996 года. Уроженец? 10 августа. Уроженец, говорю. Узбекистана. Третий. Фамилия, имя, отчество? Каримбердиев Ойбек Аббосоглу. Число, месяц, год рождения? 1997, 27 Уроженец? Узбекистан. Фамилия, имя, отчество? Абдугафар Снов. Число, месяц, год рождения? 13 март. Уроженец? Ташкент. Ошондой эле алар Өзбекстанда бир канча адамдарды өлтүргөндүгү аныкталып, ал жакта дагы издөөдө жүрүшкөн. Кармалгандар 1997, 1996 жана 1994 жылы туулган өзбек жарандары. УКМКнын Альфа атайын кызматы шектүүлөрдү колго түшүрүп, 13 октябрда Өзбекстан тарапка өткөрүп бергенин маалымдады. Бүгүн Ысык көлдө Азербайжан сала турган 5 жылдыздуу мейманкананын курулушу башталды. Ал заман талабына ылайык бардык мүмкүнчүлүктөрү бар
сейил багы менен мейманкана болорун президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев соц тармактагы баракчасы аркылуу билдирип, келишим түзүлүп жаткан видеону жарыялады. Уважаемые господа, управляющий делами президента Кыргызской республики Туманбаев Каныбек Тургунбекович и управляющий делами президента Азербайджанской республики Рамин Намик-оглы Гулизаде подписывают соглашение между Кабинетом министров Кыргызской республики и правительством Азербайджанской республики об инвестициях для строительства 5-звездочного отеля на берегу озера Исыкуль. Эске салсак, министрлер кабинети Азербайжанга мейманкана куруу үчүн Карой айылынан 17 гектар жерди мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгү менен 49 жылга бөлүп берген. Анын 12 гектарына курулуш түшсө, 4 гектары парк, 1 гектары пляж болот. Өкмөт пансионатка чейинки жолду куруп, мейманкананы 10 жылга чейин салыктан бошотуу милдетин алган. Азербайжан 3 жылдын ичинде мейманкананы куруп бүтүшү керек жана жумушчулардын 70%-ын жергиликтүү тургундар түзүшү кажет. Аталган жердин Азербайжанга 49 жылга берилиши буга чейин коомчулукта бир катар сындарга алынган. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Аялды 2 баласына кошуп өлтүрүүгө шектелген Чынтемир Ашыралиев бүгүн сотто көрсөтмө берип, көп нерсе эсинде жок экенин билдирди. Эскерте кетсек, үрөй учурган каргаша үстүбүздөгү жылдын 16 февраль күнү 5-Кичи райондогу батирлердин биринде болгон. Анда 51 жаштагы аял жана анын 17 жаштагы кызы менен 9 жаштагы уулу киши колду болгон. Бул кылмышка шектелип 37 жаштагы Чынтемир Ашыралиев кармалган. Айыпкер үй бүлөгө жардам берип келгенин, маркум аял экөөнүн ортосунда эч кандай жакын мамиле болбогонун айтты. Ошол күнү саат 23:00 үйүнө бардым. Ага чейин ичимдик ичиптир, вино алып чыкты. Балдарын уушуп жатты. Бир карасам, кызын сабап чачынан жулуп жатыптыр. Бычакты кызы сайкалда кармап турган. Ал бизди балдар үйүнө берип сал деп кыйкырып жатты. Ошондон кийин эсимде жок. Өлүк жаткан эсимде. Айыпталуучу аялдан акча, батир алды деген кептердин баары жалган экенин дагы белгиледи. Анын айтымында тескерисинче маркум ага $30,000 карыз болгон. Процесстен кийин маркумдун энеси шектүүнү каргап жатты. Сот процесси 27 октябрда уланат. Kırt çalgan söylüyordu kurayı. Çekin tamamı. Teşekkür. Ne ölümünü kurayı çocuk koyun. Jeni sapa, jeni sapa. Sapa ölümünü kurayı. Can paça. Ölümünü kurayı. Salim kurbagun ölümünü kurayı. Haram tamak. Ya haram tamak ölümünü kurayı. Haram tamak. Haram ne yaşavatasın siz. Шаар тургундары Бишкек мэриясынын артында курулуп жаткан бул имаратты сынга алышууда. Айтымдарында аталган курулуш шаардын көркүн бузууда. Бишкектиктер мэриядан курулуштун мыйзамдуулугун текшерүүнү талап кылышууда. Бул жакта артында турган имаратка албетте сырттан караганда бир аз жагымсыз көрүнүш. Биз мурда алыстан бул мэриянын үстүндө биздин баягы жаркыраган зоолорубуз көрүнүп, кооздукту жаратып турат. Бул имараттын канчалык мыйзамдуулугу бар билбейм, бирок аябай терс көрүнүш болуп атат. Ушундай кооз жерлерибизге чоң имараттарды салып, кооздукту жаап салган бул да туура эмес деп ойлойм. Аталган суроо менен биз Бишкектин башкы архитектору Урмат Карыбаевтан комментарий алдык. Ал жүрүп жаткан курулуш мыйзамдуу экенин билдирди. Негизи мындай жалпысын айтканда көрүнүш, сен айткандай кичине шаардын тоонун эмес кичине бузуп калгандай болуп атат. Негизи туура ал жагы. Бирок эми баягы шаардын эмесинде, генпландын негизинде, башкы план негизинде ал жер баягы көп кабаттуу үйлөр же административный здание курулган деген каралган зонага кирет экен да. Ошон үчүн. Бирок чын эле баягы эмне үчүн 8 этаж бул атайын КПИден да заключение алышкан, ошондой болобу депчи. Ал жактан положительный заключение алып, ошондон кийин аны документтер жасалып чыгып кеткен да жакта. Бул эмне деген фирма ошондо? Мындай айтканда TGA деген компания экен болсо. Курулуш токтобойт жүрө берет эми. Бүгүнкү күндө курулуштун документтерин баары тең бүт мыйзамдуу экен. Экспертизадан өткөн рухсаты бар, рухсат иштери болгон үчүн курулуп жатат да.
ошондой да баягы мыйзамдаштырылган бүт иштердин баары тең. Белгилей кетсек, Урмат Карыбаев бир жума мурун кармалган. Ага жер тилкелерин мыйзамсыз берүүгө байланыштуу иш козголгон. Бирок 4 күндөн кийин үй камагына чыгарылган. Бишкекте жол кире кымбаттайт. Мэрия жол акыны 20 сомго чейин көтөрүүнү сунуштады. Муниципалитет мындай тарифти транспорттун бардык түрлөрүнө, автобустарга, кичи автобустарга жана троллейбустарга киргизүүнү пландап жатат. Кала башкармалыгы тарифтерди көтөрүү менен шаардын экологиялык абалын жана жүргүнчүлөрдү ташуу кызматтарынын сапатын жакшыртаарын айтууда. Берүүнү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм. Көрүшкөнчө аман туруңуз.